байрак балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борбору 1999 жылы өкмөттүн жакырчылыкты жоюу программасынын негизинде уюшулган. Анткени аталган мекемеге муктаж болгон балдардын келечектеги тагдыры жергиликтүү адистерди кайдыгер калтырган эмес. Ошол балдарга жардам бериш үчүн биринчиден ушу бардыгына министерство соцзащитанын көрсөтмөсү менен, ошондой эле айыл өкмөтүнүн жардамы менен ушу тизмени алып алып, ошону ар бир кварталга, үйүнө, көчөлөргө кыдырып, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды топтогонбуз. Бизде азыркы ушул борбордо 2 группабыз бар. Ушу кичик 3 жаштагыдан 14 жашка чейин, бала кичине чоңоюп 4, 5, 6 жашка чыгып калса, биз жана даярдоо группасын алабыз. Анын даярдоо группасынан балдарды окутабыз, тарбиялайбыз. Ошол жердеги мүмкүнчүлүгү чектелген бала ошо жерде окуп атып, өзү кандайдыр бир деңгээлге жеткен кезде биз аны мектепке жиберебиз. Эгерде ал баланын мүмкүнчүлүгү жетпей дагы тарбиялаш керек болсо, бизде кала берет. Исламды баккан эжеси кыйналса да күн сайын аны мында алып келет. Үйгө караганда бул жерде өзү теңдүү балдар менен аралашып, окуп, тарбияланып жатканы баланын психологиясына оң таасирин бериптир. Көргөзүп койчу, кана кайсыңыз салмады? Кана. Кайсы колдо болсо ошол колун иштетет да. Молодец, бул алма экен, бул алма экен, молодец. А бул помидор бекен? Помидор жакшы көрөт экен, Азамат. Кана эми сүрөттөрдү көрөлүчү. Кана эми экөөбүз сүрөттөрдү көрөлүчү. Бул эмне экен? Койон, молодец. Койон. А булчу бул эмне экен? Мышык, молодец, айтат экен. А булчу бул эмне экен? Бул кантет? Атты жакшы көрөсүңбү? Жик. Атты жакшы көрөсүң. Ат кантет? Ат кантет? Тик деп чыркайт, Ат чыркайт экен, катуу чыркайбат. Молодец. Борбордо колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн балдары менен мүмкүнчүлүгү чектелген 3 жаштан 18 жашка чейинки балдар тарбияланышат. Учурда мындагы 58 баланын ичинен 22си мүмкүнчүлүгү чектелген, калганы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн. Биз өкмөттүк эмес уюм болгондон кийин бизди мамлекет тарабынан каржыланбайбыз. Ошол мен чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Эң биринчиден ошол биздин райондук администрацияга, ат баш айыл өкмөтүнө, ошол биздин райондун ичиндеги бүт мекеме жетекчилерине, ошол биздин майрамдарда, майрам эмес күндөрдө ушу балдарга тамак ашын, оюнчугун, канцтоварын ушу такаяп келип турушат. Ошолордун жардамы менен, ошолордун демөөрчүсү менен мына ушундайга жеттик. Андан сырткары мен айткым келет, ушул эл аралык уюмдарга биз такай проект жасабыз. Мына бүгүнкү күндө бир 22 проекттен ашык проект жаздык. Ошол проекттин негизинде мына Аблис, бизде подсобный хозяйство түздүк, Аблистин проектиси менен, Агахандын проектисинен мына отопительный системасы жасап алдык. Алато фондусу мына бизге ысык суу боюнча атайын күнгө жылытылган тиги аппаратурасын коюп берип, азыркы кезде мына ысык суу менен пайдаланып атабыз. Эң биринчиден ушунун арасында бир Германиянын элчилиги аябай көп жардам берди. Германиянын элчилиги бизге мына туалетти салып бергенге жардам берди. Мына кухнябызды салып берди. Мына бүгүнкү күндө мына проектисин колдоп турат деп атат. Морки биздин эшик терезелерди дагы жаңыртып салып беребиз деп турат. Борбордун белгилей кетчү артыкчылыгы азыр мындай балдарды окутуп тарбиялоодо эл аралык деңгээлде өзүнүн мыкты натыйжасын берип жаткан инклюзивдик ыкма, башкача айтканда, дени сак балдар менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды бириктирип окутуу ыкмасы колдонулат. Ар кандай жаштарды топтодук. Ошондо балдардын барысы ДЦП, слабоумие, аутизм, ошондой балдарды топтоп эң биринчи 8 баланы топтодук. Ошол 8 баланы тарбиялап, окутуп, ошондой топтогондон кийин биз окутуп атканда Спасите детей Великобритания деген фонду бизди келип көрүп, каржылап, анан силер ошолорду менен силер инклюзивный метод менен балдарды тарбиялашыңар керек. Силер соо балдар менен орукчан балдарды чогуу алып тарбиялашыңар керек деп бизди 3 жыл проектиси менен
ошо энелерди окутту, тарбиячыларды окутту. Ошонун негизинен баштап биз 2002 жылдан баштап ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды соолдар менен чогуу окутуп, инклюзивдик ыкма менен окутуп калганбыз. Бул ыкма аябай жакшы ыкма экен. Эмне үчүн дегенде балдарга жалгыз эле дары-дармек менен дарылабай, ошол балдарды, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген бала соо баланы туурайт экен. Ошол соо баладагы кандай тамак ичкенин туурайт экен, кандай ырдаганын туурайт экен, кандай окуганды, кандай бийлегенди, ырдаганды туурап бала батыраак өзүн өздөштүрүп, батыраак калыптанып кеткенге жардам берет экен да. Тарбиячылардын айтуусунда балдар өзгөчө музыка, сүрөт сабактарына ынтызар. Мындай учурда алардын кыймыл аракети өзгөрүп, бүт дитин музыкага, сүрөт тартууга жана эсеп үйрөнүүгө бурушат. Айрым учурларда табигаттын кооз жерлерине саякатка чыгышып, балдардын каалоолорун аткарууга аракеттенишет. Ана келген сабакта алдында тыштан отуруп алалы. Жазып чачадык, бирден сала баштадык. 1, 2, 3 отурабыз түз. Математика сабагынан нелерди үйрөндүк? Канча жемиш бар экен? Канча салма, канча алмур. Кана ким айтат? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 эмнеге? Алма. Сары чынтык боломун, сары ташка коломун. Атам оорса, өзүм врач боломун. Борбор союз тарайгандан кийин иштебей калган эски бакчанын имаратында жайгашкан. Кароосуз калган бакчаны оңдоп түзөп борборго айлантууга ондогон эл аралык уюмдар көмөк көрсөтүп жардам беришкен. Мындан сырткары борбордо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана алардын ата-энелерин окутуп, кеңеш берип, аларды жергиликтүү жумуш орду менен камсыз кылуу үстүндө да аракеттенишип, бир катар долбоорлордун үстүндө иштеп келе жатышат. Новая Зеландия менен проектти жазып, проектти жазганда Новая Зеландия ошол жакыр үй бүлөнүн энелерин, ошо жана жалгыз бой энелерди, мүмкүнчүлүгү чектелген энелерди окутуу боюнча, бекер окутуу боюнча ошо проектти колдоп атат да. Ошо бир 50дей аял жолдошторду биз азыр окутуп атабыз. Мына бүгүнкү күндө көрдүңүздөр, ушулар Кара Суудан, Ачак Айыңдыдан, жалгыз эле Атбаштын өзүнөн эмес, ушундай келип, райондун өзүнөн эмес, ушундай келишип, онда жерден окуп кетип атышат. Өздөрү деле өз алдынча иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк түздүк. Үйүндө эле кийин тапишке чыгарып сатса, үйүнөн эле кийин эле жанагындай сидушкалар сатса, мүчүн дегенде бизинде болсо жүн көп, ошолорду иштетип туруп, анан кийин сатса, биз ошолорду кандай иштетиш керек, кандай красть этиш керек, жүндү кандай кылыш керек деген окутуп берип атабыз. Биз ойлойбуз, ушу Ак Байрак борборунун астындагы УЗ чебер колдор борбору ошол көп аял жолдошторго жардам берип атабыз.